Кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан Үмүт телестудиясынын жумалык чыгарылышы. Студияда Айганыш Туратбекова жана кесиптешим Артур Тойгонбаев, саламатсыздарбы? Алгач эфирге берилүүчү маалыматтардан кыскача тааныш алыңыздар. Эл аралык Эднет агенттиги Ошмуга 2018 жылдын университеттеги сапат менеджменти жана сапат эволюциясы 2018 деген аталыштагы 2 сыйлыгын ыйгарды. Эми студенттер окуу жайдагы жетекчилер менен жакындан баарлаша алышат. Анткени жетекчи менен 1 саат аттуу жаңы долбоор иштей баштады. Студент жана илимий техникалык прогресс. Мындай аталышта окуу жайда 5-аймактык студенттик илимий конференция болуп өттү. Университеттин волейболчу айымдары спорттун мыктылыгын көрсөтүп, жогорку окуу жайлар арасында өткөн волейбол мелдешинде жеңишке ээ болду. Ушул жана башка маалыматтарды алдыда кененирээк баяндоого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен билим берүү жаатындагы сабакка кепилдик берүүчү Эднет агенттиги уюштурган жыл жыйынтыгында Ош мамлекеттик университети 2018 жылдын университеттеги сапат менеджменти номинациясы боюнча жеңүүчү деп табылды. Ага улай эле сапат эволюциясы 2018 чоң премиясына да ээ болду. Сыйлыктар 30 ноябрда Бишкек шаарында өткөн жылдын мыктыларын сыйлоо аземинде окуу жай башчысы Каныбек Исаковго тапшырылды. Ошентип Эднет агенттиги бир күндө Ош мамлекеттик университетине 2018 жылдын университеттеги сапат менеджменти жана сапат эволюциясы 2018 деген аталыштагы 2 сыйлыгын ыйгарды. Эске салсак, өткөн жылы окуу жай билим берүүдөгү алгылыктуу иштери үчүн Данк ордени менен сыйланган. Студент жана илимий техникалык прогресс. Мындай аталышта окуу жайда 5-аймактык студенттик илимий конференция болуп өттү. Аталган иш-чарага өлкөнүн 10дон ашуун жогорку окуу жайларынын илимге кызыккан студенттер катышты. Ошондой эле университеттердин жетекчилигинен атайын өкүлдөр келген. Конференцияда жалпы 200дөн ашык илимий макала талкууга коюлуп, 8 атайын секция иш алып барган. Илимий конференциянын жүрүшүн кененирээк Наргиза Анарбай кызы айтып берет. Аймактык студенттик илимий конференция окуу жайда быйыл 5-рет уюштурулду. Иш-чарада студенттер илим жаатында изилдеп, жыйнаган маалыматтар менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мында жаш илимпоздордун эмгектери илимий жетекчилер тарабынан талкууланды. Бул илимий иш-чаранын негизги көзгөчөлүгү студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу, алдыңкы студенттерибизди илимий изилдөө иштерине тартуу, аларды дүйнөлүк илимий илимий мейкиндик интеграциялоо маселелери болуп эсептелет. Негизи Ош мамлекеттик университетинде илимий изилдөө иштери абдан кеңири форматта жана мазмунда жүргүзүлөт. Аталган конференция студенттердин илимге аралашып, изилдөөлөрүн бушуктоого жол ачат. Аны менен катар эле катышуучулар түрдүү темада кенен маалымат алмашууга болот. Жаш илимпоздордун айтымында мындай иш-чаралар коркууну жеңип, көрүүчүлөрдүн алдында баяндама жасоо үлгү түзөт. Мен 1-курсумдан конференцияга быйыл 1-жолу келдим. Анан конференцияга сөзсүз өтүш керек. Мында илимий конференциялар, илимий чогулуштар, дил маектер. Мында студенттер өздөрүнө бекер информация алышат мындайча. Анан өздөрүнүн ачылыштарын, өздөрүнүн илимдерин, өздөрүнүн издеген маалыматтарын элге кеңири жайылта алат. Мен бул конференцияга келип, буга чейин башка ошундай чогулуштарга баргам, бирок бул конференцияда мен өзгөчө өзүмө болгон коркунучту жеңдим. Алсак конференция регионалдык болгондуктан ага республикадагы 10дон ашуун жогорку окуу жайдан студенттер келген. Ту илимдин тармактарына жараша 8 секцияга бөлүнүп өткөрүлдү. Мында ар бир секцияда илимий баяндамалар окулуп, жалпы 200дөн ашкан. Жылда жаңы макалалар менен таанышып, жаңы достор менен пикир алмашып, жаңы маалыматтар менен бири-бири менен тыгыз алмашып турабыз. Ошонун себебинен бул негизги конференциянын маңызы
келечек муындарды патриоттуулукка тарбиялоо жөнүндө дагы сөздөр кетип атат. Экономиканын өнүгүүсү боюнча, балдарды тарбиялоо боюнча, ошол менен көптөгөн тармактар боюнча кетип атат. Ал эми иш-чаранын соңунда илимий баяндамалардын жыйынтыгы чыгып, 1-даражадагы диплом менен 8, 2-даражадагы диплом менен 20 студент сыйланды. Ошондой эле секцияларда мыкты деп табылган баяндамалар окуу жайдын Ошмунун жарчысы илимий журналына басылып чыгарылат. Наргиза Нарбай кызы, Мерим Алмазбек кызы, Үмүт телестудиясы. Университеттин волейболчу айымдары спортто мыктылыгын көрсөттү. Тактап айтканда, Ош шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында өткөн волейбол боюнча мелдеште окуу жай командасы жеңишке ээ болду. Алсак спорттук турнир 3-декабрда Ош технологиялык университетинде 40 жаштан жогорку мугалим эжекелердин арасында өткөрүлгөн. Аталган мелдеш 25-ноябрдан 10-декабрга чейин аралыгында өтүүчү бүткүл дүйнөлүк 16 күндүк аялдарга карата зордук зомбулукка каршыбыз акциясынын алкагында жогорку кеңештин депутаттары Айнур Алтыбаева жана Аида Касымалиеванын демилгеси менен уюштурулган. Ага ылайык мелдешке жогорку окуу жайлардан жалпы 6 команда катышып, жыйынтыгында Ош мамлекеттик университетинин командасы 1-орунду жеңип алышты. Ошондой эле уюштуруучулардын кубок, диплом жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышты. Бул самалык мындан ары да 3 айда кезеги менен окуу жайларда өткөрүлмөк болуп, жана кийинки эстафетаны Ош гуманитардык педагогикалык институту алган. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата окуу жайда акыл таймашы уюштурулду. Брейн рингде 4 команда атсалышып, Айтматовдун өмүр таржымалы жана чыгармаларына байланыштуу суроолорго жооп беришти. Иш-чаранын жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар ыйгарылды. Бул сыяктуу акыл таймаштар алдыда 7 облустун жаштарынын арасында өткөрүлүү мерченделүүдө. Кененирээк сюжеттен баяндалат. Чыгармалары өз жери үчүн жасаган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат дейт Өктөмкан Догдурбек кызы. Ал Залкар жазуучунун бардык чыгармаларын окуп, орошон ойчул инсан менен улутташ, жердеш, замандаш болгон үчүн сыймыктанат. Буга байланыштуу бүгүн Өктөмкан Залкар жазуучунун 90 жылдык мааракесине карата уюштурулган брейрингке катышууда. Өтүп жаткан иш-чара улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго арналган, анын 90 жылдыгына арналган бул брейринг. Чыңгыз Айтматов жөнүндө bundan ары да билгибиз келет. Биле элегибиз али көп, дагы билгибиз келет. Кайталангыс талант Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата университетте студенттердин ортосунда брейринг акыл таймашы өткөрүлдү. Ага ички мамилдүүлүктөн келген билим алуучулардан куралган Кыргызстан, чет өлкөлүк студенттерден түзүлгөн интернационал, факультеттердин башын бириктирген ОБОН жана студ дипломасы ыктыярчылар бирикмесинен чыккан студ дипломасы командалары мыктылык үчүн ат салышты. Акыл таймаш кызуу нукта уланып 3 турдан өткөрүлдү. Мында Айтматовдун өмүр жолу, чыгармалары жөнүндө суроолор орун алды. Ар бир команда активдүүлүгүн көрсөтүп, суроолорго туура жоопторду айтып жатышты. Ал эми өткөрүлгөн брейринг катышуучулар үчүн бир топ пайдалуу болгонун маалымдашат. Негизи брейрингге катышып жүрчүмүн, анан ушул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылына арналган брейринг аябай кызыктуу өттү. Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармаларын окуп алсам дагы, кээ бир чыгармаларын бүгүн көрүп, үйрөнүп алдым, көп нерселерди билип алдым дегендей. Жакшы ушундай брейрингдер өтүп турса, аябай жакшы болот. Айтматовдун эмгектери улуттук адабият үчүн эле эмес, улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө да зор таасирин тийгизген. Буга байланыштуу Залкарды даңазалаган иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турушу керек. Ал эми жогорудагы акыл таймашы мына ушундай иш-чаралардын кезектегиси дейт акыл таймаштын уюштуруучусу Семетей Амиралиев. Ошондой эле Айтматов үчүн Кыргызстанды бир көрүүгө зар болгондор бар экенин кошумчалайт. Иш-чаранын негизги максаты ушул улуу Залкар жазуучубузду жалпы коомчулукка таанытуу. Анын чыгармаларына болгон окурмандардын кызыгуусун күчөтүү. Бул брейрингке келерден мурда биздин балдарыбыз бардыгы абдан күчтүү даярданып, чыгармаларды кайра окуп, жазуучу тууралуу көптөгөн маалыматтарды алышты. Ушул менимче кургазорлордун кеңешине шык берип, түрткү болду деген ойдомун. Брейрингдин жыйынтыгында ОБОН командасы көпчүлүк суроолорго туура жооп берип, 1-орунду багындырды. Мында бардык катышуучу командаларга 1, 2, 3, 4 даражадагы дипломдор тапшырылып, жазуучунун томдуктары белекке берилди. Эске салсак, мындай брейрингдер ушуну менен гана токтоп калбастан 14 декабрда 7 областынын студенттери үчүн уюштуруу каралууда. Зирагүл Болот кызы, Чыңгыз Маматаев, Үмүт телестудиясы.
Кайталангыс талант Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата чыгыштын чыгандары аттуу иш-чара уюштурулду. Мында атайын концерттик программа даярдалып, көркөм окуу, чыгыштын ыр бийлери менен сүрөт көргөзмө орун алды. Көргөзмөдө каллиграфия өнөрү да тартууланган. Эл аралык мамилелер факультети уюштурган кечеге мектеп окуучулары да чакырылып, факультеттин иш багыттары студенттер үчүн түзүлгөн шарттар менен тааныштырылды. Эске салсак, Залкар жазуучунун 90 жылдык мааракесине карата иш-чаралар окуу жайдын бардык структураларында өткөрүлүүдө. Эми студенттер окуу жайдагы жетекчилер менен жакындан баарлаша алышат. Анткени жетекчи менен 1 саат аттуу жаңы долбоор иштей баштады. Алгачкы жолу Финанс юридикалык колледжинде өткөрүлдү. Ага университеттин жогорку окуу жайга чейинки даярдоо департаментинин директору Тажимамат Эркебаев келген. Мында студенттер тарабынан түрдүү суроолор орун алды. Жаңы долбоордун жүрүшүндөгү кызыктарга Мээрим Алмазбек кызы токтолот. Бул долбоор алгачкы ирет өткөрүлүп жаткандыктан студенттер университеттин жогорку окуу жайларга даярдоо департаментинин директору Тажимамат Эркебаевди чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Акыры күткөн конок алып баруучунун чакыруусунда келип, орундуктан жай алды. Буга чейин каарман мындай берүүгө катышпагандыктан толкундануу болбой койбосо керек. Ошентсе да студенттердин берилген суроолоруна ирети менен жооп бере баштады. 80-жылы мен ушул жерге 81-жылы окууга келгем, ошондон бери ушул жерде жүрөм. Менин өмүрүм ушул жерде өттү. Биз эми көпчүлүк мына агайлар неме болбойт, мени алдап турбайт. Көп учурда базар күнү дагы келебиз да. Базар күнү дагы келебиз. Долбоордун жүрүшүндө каарманга көбүнесе ишмердүүлүгү, үй бүлөсү жана жетишкен ийгилиги боюнча суроолор берилди. Билим алуучулардын келечекте мыкты адис болууга, көркөм чыгармачылыгын арттырууга жакшы долбоор ишке ашып жаткандыгын белгилеп, эгер чакыруу болсо дагы келерин айтат Тажимамат Эркебаев. Эми студент деген жаш балдар да. Булар көп нерсени билиш керек. Көп нерседен үлгү алыш керек. Ошондуктан адамдар менен канчалык көп баарлашса, алар ошончолук тарбия алышат, билишет да. Ошондуктан бул зарыл ар түрдүү адамдар менен жолугушуп, сүйлөшүп туруш керек да. Алсак иш-чара 4 бөлүктөн турат. Мында биринчи университеттин ишмердүүлүгү, экинчи бөлүм инсандын өмүр жолу, ийгилиги, үчүнчү жакшы адам жана мыкты адис болуунун формуласы, жана төртүнчү студенттердин өздүк көркөм чыгармачылыктарын тааныштыруу болуп эсептелет. Долбоор өз максатына жетти. Бул долбоорубуз мындан кийин да уланат. Негизгиси биздин конок Тажимамат Кудайбекович жүрөгүнөн сүйлөп биздин студенттер менен маек курду. Аталган колледж студенттердин жакшы билим алуусу үчүн түрдүү иш-аракеттер көрүп келет. Ал эми бул жаңы долбоордун жүрүшүндө таланттуу студенттер тарабынан көркөм окуу, колдо жасалган буюмдар, сүрөттөр тартууланды. Ошондой эле билим алуучулар келген конок менен кызыктуу маек болгондугун жана өздөрүнө жакшы таасир калтыргандыгын белгилешет. Негизи бул долбоорду биз дагы да улантып, дагы биздин таанымал эжекелерибизди, агайларыбызды чакырып, студенттер менен жолугушууларды уюштурса жакшы болот деп ойлойбуз. Себеби бул ошол агайлардын ар бир сөзүнөн, бизге айтып берген ошол өмүр жолунан биз өзүбүзгө үлгү ала алдык десем болот. Өзүнүн тарбиясын айтты, ал кишиден биз өзүбүз көптөгөн тарбияларды, жакшы нерселерди ала алдык деп ойлойм. Эске салсак, долбоор жылы чууланып, кезектеги конок окуу жайдын социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору Түмөнбай Колдошов болмокчу. Мээрим Алмазбек кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы. Мен өзү гүлдү күткөндөн кийин убактысы бүткөндөн мусор болот. Бирок бул андай керек эмес. Америкалыктардын ыраазычылык айтуу күнү окуу жайда өзгөчө шаң менен белгиленди. Мында аталган өлкөнүн салттуу маданиятын чагылдырган кече уюштурулган. Ага орус филологиясы, лингвистика, кыргыз филологиясы жана журналистика факультеттеринин студенттери катышты. Иш-чарада аталган өлкөнүн улуттук тамактары коюлуп, америкалыктардын образына кийинген катышуучулар көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Алсак, жыл сайын бул күндү студенттер жана мугалимдер жамааты өзгөчө майрамдап белгилешет. Иш-чара негизинен 1-2 курстар арасында болуп, ыр, бий менен коштолду.
Ош мамлекеттик университетиндеги акыркы маалыматтар жөнүндө кабардар болдуңуздар. Биздин берүүлөргө Ошму Үмүт ТВ YouTube каналыбыздан да назар салууну унутпаңыздар. Жаңылыктар топтомун тааныштырып Артур Тойгонбаев жана Айганыш Туратбекова болдук. Биз сиздер менен коштошобуз. Ал эми эфирдик берүүнү маданий көрсөтүүлөр улайт. Бизден алыстабаңыздар. Адамдар тағдырды іздейді, тағдыр адамдарды. Чыңгыз Айтматов. Инсанды инсан қылған маданият. Чыңгыз Айтматов. Ата мекенді алып кету мүмкін емес. Алып кетсе, сарсананы, құсалықты ғана алып кетуге мүмкін болар. Егер ата жұрт деген баштықтай сүйреп, өзің менен қошала жүре тұрған нерсе болса, анда аның басы соқыр тиынға да тұрбас эле. Чыңгыз Айтматов. Аялдың назиктиги менен улуулугу, адамгерчилик этикасы, коом канчалык жаңыланып өзгөрүлсө да сакталууга тийиш. Чыңгыз Айтматов. Ил унуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы, жана акыл эси. Тилсиз унут болбойт. Чыңгыз Айтматов. Дос кыйынчылыктарда билинет дешет. Менимче бактылуу кезинде да билинет. Чыңгыз Айтматов. Аял, бул аялдар бат-баттан илашат, анткени баарына яшат. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Мен эми балдарыма ой санаамдын бүт баарын жазып кетем. Качандыр бир кезде балдарымдын пейилинен кайра жаралам. Чыңгыз Айтматов. Эгерде биз тилибизди ыйык тутуп, кийинки муулдарга жеткире албасак, анда тил гана эмес, улут да жоголуп кетет. Чыңгыз Айтматов. Телестудиясынын жаңы долбоору болгон Ошмуга саякат берүүсүн биз баштайбыз. Саламатсыздарбы? Биз эң алгачкы берүүбүздө татыктуу кадрларды даярдап, ар бир студентти окууга, татыктуу жашоого, чыгармачыл болууга үндөп, өзүнүн уникалдуу тарыхына ээ болгон тарых факультетинде болмокчу. Азыркы Ошмо 1939-жылы Мугалимдер институту болуп ачылганда, анын курамында тарых адистиги да түзүлгөн. Бул аралыктан баштап өлкөбүзгө миңдеген татыктуу тарыхчыларды, илимпоздорду даярдап чыгарды. Бүгүнкү күндө тарыхый билим берүү ишмердигин пайдаланган заманбап мыкты факультет. Аталган факультеттин тарыхы 20-кылымдын 60-жылдарынан башталат.
Алсак 1960-жылы Фрунзедеги сырттан окуу педагогикалык институту жоюлуп, тарых адистигиндеги студенттер Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда окуй башташкан. 1969-жылы кээ бир саясий келишимсиздик улам факультет жабылып калган. Ал эми кайрадан 1985-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун курамында кайрадан тарыхчылар даярдала башталды. Bizde kayradan tarih adistigi açılıp kaldı. Oşondan beri abdan köptөгөн tarihçılar dayardap kelip atабыз. Даже биздин ушул Ош мамлекеттик университетинин ичинде тарих адистигин бүткөндөрдүн тиги республикада жогорку кызматтарда иштегенден сырткары эле мына бир 20дан ашуун биздин бүтүрүүчүлөрүбүз илимдин кандидаттары алды, илимдин доктору болуп калды. Мына ошол таптан баштап заман шарттарында компетенттүүлүккө багытталган кесипкөй заманбап педагогикалык тармактагы адистерди даярдап чыгарууга факультеттин жамааты чарчабай аракеттенүүдө. Мындан улам учурда факультетте жаштарга татыктуу билим берүү үчүн жогорку квалификациялуу адистер эмгектенүүдө. Тагыраагы 30 жогорку билимдүү адистин 15 илимдин кандидаты, 2 профессор, 13 доцент, 6 улуг окутуучу жана 9 окутуучу, методист, музей башчысы, лаборанттар эмгектенип келишет. Факультеттин билим берүү сапатын жогорулатуу үчүн бир топ алгылыктуу иштерди аткарып жатабыз. Эң негизгиси факультеттин жамааты, окуучулар жамааты жылда 60-70% сөзсүз түрдө окуу методикалык семинарларга катышуудабыз. Мамлекеттик деңгээлде, факультеттин, университеттин деңгээлинде катышабыз. Андан сырткары жумасына 3 жолу 2-чи, 4-чү, 5-чи күндөрү сөзсүз түрдө факультеттер аралык семинарларды өткөрөбүз. Ал семинарларда ошо жаңы технологияларды пайдалануу, билим берүүнүн интерактивдүү методдорун кантип өнүктүрүшүбүз керек, студенттерге кандай билим бере алабыз, ошонун бардыгын чогуу отуруп сүйлөшүп. Доцент Мадияров Сыдык Акунович менен профессор Турнумов Дыйканбаевич Чехиянын Плзен шаарындагы Батыш Чех университетине болуп келишти. Ал жерде барып конок лекцияларын окуп келишти. Бул алакалар андан ары уланып, ал жактагы бир топ окутуучулардын, илим посттордун тобу келип, азыркы учурда бизде тарых факультетинин музейинде чоң археологиялык жумуштарын, археологиялык изилдөөлөр жүргүзүп атышат. Бүгүнкү күндө факультетте жалпы 300гө жакын студент билим алат. Алардын 38-и бюджеттик негизде болсо, калганы контракттык негизде окуган студенттер. Мында билим алуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Алсак заман талабына ылайык жасалгаланган аудиториялар, атайын китепкана жана компьютердик класстар бар. Мугалимдер менен студенттердин ортосунда абдан сонун байланыш бар. Мугалимдер биздин факультеттеги студенттерге ар дайым дем берип турат, колдоп турат. Бүгүнкү күндө тарых факультетинин студенттери Чехия, Казакстан, Өзбекстандагы бир топ археологиялык изилдөөлөргө катыша алат. Андан сырткары Кыргызстандын аймагында өтүп жаткан археологиялык тренингдерге дагы катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп эсептелинет. Факультеттин ар бир студент үчүн эркиндик бар. Алсак ар ким өз кызыккан тармагы жана багыты боюнча окуп, иштеп, изденүүгө. Аталган факультетте азыркы учурда ЛТР телеканалында интеллектуалдык телеоюнуна катышып, мындан тышкары факультетте башка билим алуучуларга дагы байма-бай өздөрүнүн интеллектуалдык телеоюнун өткөрүп келет.
7 группабыз бар. Ошолдон ар бир командадан 5тен студент алганбыз. Өзүнчө клубубуз бар. Ошондо 30-35 команда түзгөнбүз. Бирок өзү негизи тарых факультетинин ичинде 2 командабыз бар. Ошо Ош облустук жемелерде факультет аралык оюндарда алдыңкы орунду алып келген болуп айта алабыз. Студенттер үчүн адистиктин эң эле кызыктуу бөлүмдөрүнүн бири бул археология бөлүмү. Мына ошондуктан студенттер көптөгөн мамлекеттерге, атап айтканда Чехия, Орусия, Литва жана Германия мамлекеттери менен биргеликте археологиялык семинарларга катышып, илимий иликтөө экспедицияларын уюштуруп келишет. Мына ошондуктан факультеттин музейинде биринчи кылымга таандыктагы буюмдар сакталып келет. Бул буюмдарды студенттер сабак учурунда кеңири пайдаланыша алышат. Болбой, эл болбойт демекчи, эгерде сиз кыргыз элинин жана ошондой эле миңдеген улуттардын тарыхын, санжырасын, деги эле маани маңызын билип, өзүңүздү келечекте мыкты инсан катары эсептегиңиз келсе, анда сиздерди тарых факультети өзгөчө кучак жайып тосоолууга даяр экенин баса белгилеп айта кетели. Бүгүн биз окуу жайдын тарых факультетинин ишмердүүлүгүн чагылдырып бергенге аракет жасадык. Биздин мындан кийинки саякатыбыз окуу жайдын башка факультет колледждеринде уланмакчы. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүлөрдө амандашканча гана дейбиз.